Ош Сарыташ Эркештан мунаа жолунун Кара Суу районундагы Маада айыл аймагынан өткөн бөлүгүндө кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар алынып жатат. Адистер эл аралык каттамдын боюнда жайгашкан үйлөрдүн тосмолору 2 метрден 4 метрге чейин чыгып кеткендигин айтышты. Эрежеге ылайык чоң жолдун эки тарабындагы курулуштар 16 метрден кийин болушу керек. Буга чейин тургундарга кызыл сызыкта турган объектилерин алып салуу боюнча эскертүүлөр берилген. Алар талаптарды аткарбагандыктан бүгүн мажбурлап буздуруу иштери жүрүүдө, дейт Транспорт министрлигинин өкүлү. Алдыда мындай иштер Ош Сарыташ Эркештан мунаа жолунун бардык аймагында улантылат. Анткени келечекте бул жол кеңейет деген пландар бар. Биягы границага чейин кеңейтиш керек да, Эркештанга чейин. Экинчи Сарыташ Карамык жолу бар. Алдыда Карамыкка чейин кеңейтиш керек. Ар дайым ушу жол өзүнүн нугунда туруш керек да. Ошону эске алуу менен бүгүнкү күндө иш алып кетип атабыз биз. Келечекте кеңейет да жол. Себеби категорияга азыр 3 болсо, бир дагы 4-5 жылдын ичинде дагы 2-ге түшүп мүмкүн. Эми мамлекеттин экономикасы өнүгүп кетип атпайбы? Мына жолдорго азыр көңүл бурулуп, жолдор жаңадан салынып атат баары. Перспективалык пландарды эске алышыбыз керек да биз. Жер адистердин айтымында жолдун Маада айыл аймагындагы бөлүгүндө 47 объект кызыл сызыкта экендиги аныкталган. Алардын арасында дүкөн, соода жайлары, унаа жуучу жайлар жана үйдүн тосмолору бар. 2018 жылдан бери иш жүргүзүп келе жатабыз. Мурунку жолдун эмеси боюнча 14 метрлеп, бүгүнкү күндө 16 метрге жылды деп атат. Объекттер ошондуктан кайрадан такталып, саны көбөйдү. Бүгүн мына 5-күн болуп атат, жума күнү. 6-чы базар күндөрү дагы ушу иштерди жүргүзүп улантабыз. Ал эми тургундар мыйзамга баш ээ тургандыктарын билдиришти. Болгону мүлктү талкалабай өзүбүз бузсак дейт. Мында чыккан экен мурун. Алып татышыларды. Жакшы кылып макул бузууга. Быйыл жазылып кетти, снос деп жазылып кеткен быйыл. Будан бир 2-3 жыл мурун дагы бир неме кылган эле. Жылга депчи. Көпчүлүгү жылбай койгон эсебинен быйыл эми жылытабыз да. Законго карайбыз, законго баш иш керек эми. Законго талап кылса, закон талап кылса эми, конечно, бузганга туура келет эми, чыгып кеткендерди. Бизге негизи эми тротуарда керек эми, тротуар жол деле жок, тротуарда керек баскысы келет да. Ошол эми негизи элге карап иш кылабыз да. Эске салсак, кызыл сызыкка чыккан курулуштарды алып салуу жумуштары Ош-Бишкек жолунда да жүрүп жатат. Андагы тургундарга дагы өз алдынча бузуу алып салуу боюнча эскертүүлөр берилген. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.